Кудай буюрса, биздин кызматкерлерге ушул дары-дармектер менен толук кандуу бекер камсыздайт. Спасательдер белин оорутуп алып, кок устатып келишет. Жүрөк кан системасын текшерем. Министр генерал-лейтенант Бобек Ажыкеевдин демилгеси менен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушундай поликлиника ачылды. Бул мекеме эмне кызмат көрсөтөт, эмне иштерди аткарат, сиздерге кенен айтып беребиз. Өзгөчө кырдаалдар күтүүсүздөн келип чыгышы мүмкүн. Табигый кырсык, техногендик апаат. Мындай учурда адам өмүрүн сактап калуу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин апааттык медицина кызматы маанилүү роль ойнойт. ЭКГ аппарат болуп атат. Мындан сырткары бизде УЗИ аппараттар бар, рентген аппараттар бар. Мына азыркы учурда ушул бейтаптуу диагностикалык иш-чаралар жүрүлүп жатат. Бул жакта болсо биздин мен өзүм терапевт кардиологмун, өзүм система боюнча жүрөк кан системасын текшерем. Белгилеп кетчү нерсе биздин министрибиз генерал-лейтенант Бобек Эркечтин тапшырмасынын негизинде бизге кайрылган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык куткаруучу кызматкерлерине бардык шарттар түзүлүп берилсин деген тапшырма болгон. Ошонун негизинде биз улуттук госпиталь менен келишим түздүк. Жана эгерде бейтап бизге кайрыла турган болуп калса, бүгүнкү күндө бардык анализдерин ушул жерден сразу кабыл алып, биз аларды улуттук госпиталдын чоң лабораториясына алып барып, анализдерин моментально чыгарып, жана бардык лечение, тиешелүү баягы иш-чараларды медициналык ушул жердин баардыгын уюштурууга уже бүгүнкү күндө биз даярбыз. Биздин кызматкерлерге дагы белгилеп айтып кете турган нерсем, бизге келип кайрылса, ошол анализдерин тапшыруу, биздеги дары-дармектер, лечение баардыгы бекер жана ыкчам ушул жерде жүргүзүлөт бүгүнкү күндө. Врач-невролог, неврологический пациенттерди карайм, бейтаптарды. Көбүнчө мага спасательдер белин оорутуп алып, кок устатып келишет, мойну ооруп, сквозняктан жана сууктан сууктатып алып, анан көбүнчө баш оорулары менен келет. Азыркы учурда полный срок леченияга полный дарылар менен камсыздап беребиз. Бул жак биздин дарыкана, анан биздин жетекчиликтин дагы бирден бир талабы катары биздин министрликтин куткаруучуларына, бардык кызматкерлерине дары-дармектер бекер жана баягындай жеткиликтүү, доступный болсун деген тапшырма коюлган. Ушул жылгы ашыгы менен жете тургандай кылып сатып алдык. Апааттык медицина кызматы республика боюнча министрликке караган фельдшерлерди окутуп, тажрыйбасын көтөрүү боюнча да тренингтерди өткөрүп турат. Нервный системадан келип Бүгүнкү күндө ушундай медициналык чемодандар комплектелген, сатып алынып, анан бул чемодан өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыркаган биздин жарандарга же болбосо бейтаптарга биринчи жардам көрсөтүүчү эң негизги тиешелүү шаймандар, дары-дармектер менен комплектелген. Жана бул чемодандарды бүгүнкү күндө биздин облустук бардык облустук башкармалыктарга жана медициналык кызмат каралган бөлүктөргө таратып берип жатабыз. Анан эң негизгиси бизде дагы бир имаратта курулуш иштери жүрүп жатат. Кудайым буюрса, тиешелүү акча каражаттары министрлик тарабынан бөлүп берилди. Жаңы имаратта бул как госпиталь болот, полный диагностический центр курулат. Маалымат ретинде айтып коеюн, военно врачебный комиссияны дагы мындан ары биз уюштуруп баштайбыз. Кызмат келечекте көп тармактуу ишмердүүлүгүн кеңейтип, материалдык базасын чыңдоо боюнча ири пландарды коюуда. Аларды жүзөгө ашырууда алгылыктуу аракеттер мындан ары да көрүлө бермекчи.